Арслан Бапайыл аймагындагы Кош-Терек негизги мектеби 2005-жылы салынган. 493 окуучу билим алып келет. Буга чейин бул билим уясында эч кандай спорттук зал болгон эмес. Эми мынтип жаңы имарат салынып жаткан чагы. Sport zal жок, кыйналып атат элек. Кудай биз bundan кийин эч кандай кыйынчылык көрбөйбүз деп ойлойм. Мен машу айныкса бу жерде мен курсам болом. Мен Кош Арсланбапта туулганымга, Кош-Терек мааласында жашаганымга ne degende bu sport zaldı biz aşağı yol менен el менен куруп атабыз. Учурда имараттын экинчи кабаты тургузулуп жатат. Биринчи кабатында толугу менен ашар аркылуу айыл жашоочулары кызмат көрсөтүшкөн. Азыр болсо жергиликтүү жашоочулар каражат топтоп, уста акыларын төлөп жатышат. Күнүдө 10 бала иштеп атабыз. Өзүм 4 балам, бирге адам менен келип шуну Кудай үчүн кирпичин уруп бүттүк, ригелдерин куйсак, Кудай кааласа киришеге даяр болуп калдык. Сметалык баасы 10 миллион сомдук деп эсептелген бул спорттук залды жеке ишкер Кубатбек Досматов демөөрчүлүк кылып салдырууда. Муну менен бир айылдын чоң муктаждыгы чечилип олтурат. Тирекке каршы бүгүнгү чейин спорт зал жок болчу. Биз ал маселе боюнча бир топ жогору турган органдарга кайрылганбыз, бирок шартка байланыштуу бүгүн чечилген эмес да. Бүгүн Арслан айылынын тургуну Россияда миграцияда иштеп жүрген балабыз Досматов Кубатбектин демилгеси менен ал жеке дөмөрчүлүгү менен бүгүнгү өзүңөр көргөндөй спорт залдын курушу бүтүп атат. Бул аймакта аймактарды өнүктүрүүнүн аракеттери токтотулбай, жыл сайын ушундай курулуштар жүргүзүлүп, өнүгүүгө кадамдар жасалууда. Нара Жапарова, Маматкадыр Маматалиев, Базар Кургон району.